Мен елдің арасында жүрем. Бұл туу маселесі бойынша чын елдің көбі емес, 100% қаршы. Мен де ошолордун ичиндемин. Ушул туунун астында эмне деген Кыргызстан 30 жылда жашоон өткөздү. Ал биз тууну өзгөртөгөндө жашоо өзгөрбөйт. Биз өзгөрүшүбүз керек. Мисалы, бир жакшы сөздү менин өзүмдүн тайынам айтып кеткен Айтылуу Мыскал Өмүрканованын доосу Султа кызы Бурган деген бир эле куплет, 4 саптан турган сөз. Эгерде ушул сөзгө маани берсе, анда кыргыз эли оңолот болушубуз керек. Бул мындай сөз. Жашоонун түбү кепкенен жашоодо болбойт эч ченем. Жашап өткөн соң жашоодо дүйнөнүн түбүнө эч ким жетпеген. Келгиле, ошондуктан кыргызстандыктар жакшы жашоого умтулалы демекчимин. Эми туу маселеси боюнча эл деген элек, эл деген өзүнүн оюн айтат экен. Кээ бирөө колдогону бар, кээ бирөө колдогону бар. Мен мисалы жеке колдобойм. Эми ушул туу боюнча менин жеке пикирим өзгөртүүсүз эле калса деген пикирдемин. Себеби биз 30 жылдан бери ушул тууну тутуп, ушул туу менен дүйнө жүзүнө таанымал болуп, ушул туу менен биз балдарыбызды бала бакыраларыбыздын баардыгы ушул туунун негизинде эле жүрөт. Демек, өзгөртүүгө мен мындай өзүм пикирим туубуз ошол боюнча эле калса деп ойлойм. Туу маселеси боюнча ушундай кабыл алган болсом ошон менен калат да. Мен өзүм жеке оюм болсо алмаштырбай койсо деле болмок муну. Анан билбейм ошондой да. Мен ошол тууга көнүп калгам эгемендикти алгандан бери. Биздин ошо эл айтыш боюнча ошо мурунку акыбалда калсын деп ошону айтып атат да. Муну өзгөрүштүн кереги жок деп атат. Ошо илгерки акыбалда эле калганы ошо жакшыраак деп биздин ошол аймактагы адамдар, жарандар баардыгы ушуну айтып жатат. Муну өзгөрүштүн кереги жок. Мен өз жекече оюм дагы муну өзгөрүштүн өзү кереги жок да. Туунун алмаштырыштын кереги жок айнайын. Туу өзүбүздүн туу эле жакшы. Канча чыгым кетишин билесиңер да. Эч кереги жок. Мына туу боюнча айта турган болсок, баардыгы да сурап атышат. Өзүндө калганы жакшы. Эми бир туура эмеспи менин сөзүм. Бизде өтө көп жолу президенттер алмашып кетти. Бүтүн дүйнөгө белгилүү болуп калды. Эми желегиз деле алмаша турган болсо болбой калса керек да. Биздин оюбуз ошо, желек өзүндө калганы жакшы. Туу маселеси боюнча элдин арасында ар кыл нерселер бар. Кээ бирлерине болбойт, бул ишер өкмөткө дегендер бар. Кээ бирлери туура эмес кыл дегендер бирок азыраак да. Көбүнчө эле ушу бул туура эмес болуп атат деген сөз көп.